Бисмилля, ассаламу алейкум. Бүгін 27 март 2021 жыл. Көптен бері ушул эмдөө маселеси көтөрүлүп келет коомчулукта. Ар кандай пикир келишпестиктерди. Анан биз бул боюнча мурун эле бир маалыматтар топтоп бир макалада жазганбыз. Эмдөө боюнча мыйзам жагынан караганда ушул бир аз маалымат берип кетели дедик. Негизи вакцина, эмдөө, прививка бул эмне? Бул биринчиден вакцина бул медициналык кийлигишүү катары эсептелет. Бардык медициналык кийлигишүүлөр, анын ичинде ошол вакцина, эмдөө, прививкалар, дарылануу, укол дейли, мисалы үчүн, же кандайдыр башкача процедуралар, массаж дейбизби, же операция дейбизби, бир дагы медициналык кийлигишүү мажбур, милдеттүү эмес Кыргызстанда. Жада калса дарыгерлер атаңыз өлүп калышы мүмкүн, ыктымалдуулугу чоң десе дагы туугандары ошол операциядан баш тартып өлүп калса биз жооп беребиз деп өзүнүн тууганын ошо ишенбесе, мисалы үчүн бир нерсеге операциядан эле баш тартып алып кетип атышат да, мисалы үчүн өлүм астында ачык эле мисалы өлүмү жакындап калды деп врачтар тыянакка келсе дагы ушул туугандары же өзү каршы болсо кое берүүгө мажбур да. Бул да ошондой эле, бул вакцина ошондой эле медициналык кийлигишүү. Бул медициналык кийлигишүү бул эч качан милдеттүү мажбур болушу мүмкүн эмес. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан биякта мыйзамдарга караганча айта беребиз. Дагы бир аныктамасы бар, дагы бир аныктамасын айтып кетели. 18 май 1998 жылдан номер 65 сандуу мыйзам бар. Ошол мыйзамдын биринчи беренесинде вакцинанын аныктамасы жазылган. Вакциналар дейт, бул алсызданган тирүү жана өлтүрүлгөн микроорганизмдерден үтүр. Алардын күнүмдүк жашоо аракетинен келип чыккан заттар, калдыктардан жана микробдук клеткалардан өзүнчө түзүмдөрүнөн жасалган препараттар, каражаттар дейт. Бул башкача айтканда бул вакцина вирус деп койсок да болот да, бул тирүү организм деп койсок болот. Кээ бир медиктер билбейт да вакцинанын немесинчи, бул дары, витамин деп эле бир бат сыяктуу эле мындай түшүндүрүшөт да, өздөрү анык билбейт. Бул вакцина бул вирустун өзү эле, ошол эле вирус, ошол кайсыл ооруга каршы, жугуштуу ооруга каршы вакцина болсо, ошол эле оорунун бир немеси да, алсызданган же болбосо өлтүрүлгөн ошол жанагы вирустун ошол өзү, же болбосо анан жашоодон калган калдыктары да, жанагы чыккан заттар, ошолор, анан ошону сактай турган кошумча химиялык дагы кошулмалар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, сымап, же болбосо мышьяк, же болбосо алюминий, мисалы үчүн да, ушуну химиялык заттар да болот. Бул ошол вакцинанын аныктамасы болду. Эми муну биз мыйзамдарды окуп кетели. Бул өтө маанилүү беренелерди окуйбуз. Буну ошол жарандар дагы, анан медиктер дагы көрүп алса болот, мугалимдер дагы. Конституция 2010 жылдагы конституцияга кайрыла турган болсок, 20-беренесинде жазылган да, Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзамдар кабыл алынбашы керек деп жазылган. Башкача айтканда, эртең бир мыйзам чыкса, мисалы коронавируска байланыштуу дейбиз, мисалы үчүн ушундай мыйзам чыкса, же болбосо бир буйрук чыкса, токтом чыкса, укуктарды чектей турган, мисалы үчүн, ал бул конституциянын ушул беренесине туура келбей калат да, каршы келип калат. Адамдын жана жарандардын укуктарын, эркиндиктерин чектеген мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актылардын кабыл алууга тыюу салынат дейт. Тыюу салынат ошондой немелергечи. Адамдардын ыктыярдуу макулдугу талаптагыдай билдирилмейинче жана ырасталмайынча адамдарга медициналык, биологиялык, психологиялык тажрыйбалар жүргүзүүгө тыюу салынат. Жана ой пикирин, диний жана башка ынанымдарын билдирүүгө же алардан баш тартууга мажбурлоого тыюу салынат. Жана бул тыюу салуу эч кандай өзгөртүүгө, чектелүүгө жатпайт. Адамдар жана жарандар эркин ой пикир жүргүзүүгө жана диний же башка ынанымдарды эркин тандап алуу жана болууга укуктуу жана укуктар эч чектелүүгө тийиш эмес. Адам өзүнүн бир көз карашы, пикири болсо, мисалы эмдөө жөнүндө, вакцина жөнүндө, аны бирөө мажбурлап, таңгулап тура эмес, ушул көз карашыңан кайт деп, ага мындай кысымдар болбош керек. Ушул Конституциянын 22-беренесине ылайык жазылган, тиешелүү түрдө билдирилип, көөлөндүрүлгөн ыктыярдуу макулдугусуз адамдарга медициналык, биологиялык, психологиялык тажрыйбалар жүргүзүүгө тыюу салынат. Бизде кээ бир медиктер айтат, кээ бир врачтар айтат, кээ бир жарандар дагы мисалы бул эмдөөлөрдү бир испытания деп деле эсептешет да, мисалы үчүн. Дарыгерлер өздөрү деле бизде атайын текшерүүчү лабораториялар жок, мисалы үчүн да.
аны бизде өз дарыгерлер деле ошол башка бир мамлекеттин дарыгерлеринин сөзүнө ишенүүгө мажбур да. Ошол Конституциянын 47 беренесинде жазылган ар ким ден соолугун коргоого укуктуу кызмат адамдары кишилердин өмүрү жана ден соолугу үчүн коркунуч туудурган факттарды жана жагдайларды жашырып койсо, мыйзамда көрсөтүлгөн жоопкерчиликке кириптер болот дейт. Демек адамдар өздөрүнүн ден соолугун коргоо укуктуу. Кандай коргойт? Алар өздөрү билет. Кааласа ошол эмдөөгө ишенбейби, демек өздөрүнүн ден соолугун коргош максатта ошол эмдөөдөн баш тартууга укуктуу. Анан кызмат адамдары ошол эмдөөнүн, вакцинанын кандайдыр бир ден соолукка зыяндуу жактары болуп, побочный эффекттери аны айтууга милдеттүү болсо жоопкерчилик каралган, бери жазылып турат. Ушул эле Конституциянын 16-беренесинде жазылган ошол укуктар жана эркиндиктер ажырагыс, ага төрөлгөндөн эле таандык деп турат. Бардык мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алар кызмат адамдарынын ишмердигинин мааниси жана мазмунун аныктайт дейт. Башкача айтканда бардык мамлекеттик кызмат мекемелер алар ушул адамдын укуктары жана эркиндиктери үчүн иштейт да, ошол үчүн айлык алат. Ушул Конституциянын 17-беренесинде жазылган ушул укуктар дейт, эркиндиктер толук жетишерлик деп эсептелбейт дейт. Жана адамдын жарандын башка жалпы таанылган укуктары менен эркиндиктерин таануу же басмырлоо катары чечпеленбеши керек дейт. Демек, Конституцияда бир кандайдыр укуктар көрсөтүлбөй калса, эркиндиктер көрсөтүлбөй калса, демек ал укук жок деп айта албайбыз. Мисалы үчүн да, демек бул Конституция менен эле чектебегиле дейт. Башкача дагы бир адам ыйман, салт, када салт, жалпы адамзаттын бир баалуулуктары дагы эркиндик укук катары каралышы мүмкүн. Ушул эле Конституциянын 18-беренесинде жазылган ар бир адам дейт, тыюу салынбаган ар кандай иш аракеттери жана ишмердик жүргүзүүгө укуктуу дейт. Тыюу салынбайбы, демек ушул иш аракет жүргүзө алабыз, Ар бир адам дейт, жеке турмушунун кол тийбестигине, ар намасынын корголушуна укуктуу дейт. Баланын өнүгүшү үчүн дейт, дагы бул 36-берене өтө маанилүү берене. Баланын өнүгүшү үчүн зарыл болгон жашоо шарттарын камсыздоо жоопкерчилиги ата эненин ар бирине жүктөлөт дейт. Демек балага эмдөө алыш керек, албаш керекпи, ата эне жооп берет экен да. Болду. Ушул Конституциянын 40-беренесинде да жазылган ар ким өз укугун жана эркиндигин мыйзам менен тыюу салбаган бардык ыкмалар менен коргоо укуктуу. Биз өзүбүздүн укугубузду тыюу салынбаган бардык жолдор менен коргой алабыз. Бул Конституциядагы ушул беренелер. Анан да бир маселе, мына вакциналардын зыяны жок деген сөздөрдү айтылат да. Кээ бир медиктер айтат, эч кандай зыян жок, анан болгону ысма чыгат дейт. Бирок вакцинациядан кийин осложнение, ырбоолор сөзсүз болот. Бул үчүн ошол ырбоолор болгондугу үчүн атайын билим саламаттык сактоо министрлиги атайын колдонмонда бекиткен вакцинациялоодон кийинки ырбоолорду алдын алуу жөнүндө дейт. Ошол вакцинадан кийин осложнениялар болуп кеткен, ошолор менен кантип иштеш керек, кантип алдын алыш керек, ошол боюнча инструкция бар. Демек бул вакцинациядан ырбоолор болушун алар алдын ачык эле мындайча айтканда айтылып атат да. Ошо колдонмада жазылып турат да. Төмөнкү учурларда төмөнкү жарандарга эмдөө алынбаш керек деп атат да. Ушуга көңүл бурула дейт. Бирок медиктер ага көңүл бурбай эле жанагындай ок жолу же жаран болобу мындай койлорго, малдарга сайгандай эле катарынан эле сай берет да. Өздөрү жарандар өздөрү билет деген ойдо сыяктуу же убактысы тарбы билбейм. Медиктер ар бирине түшүндүрүп чыкпайт ушул нерселерди. Эми мынагы Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын 74-беренесинде жазылган да. Медициналык келишүүнү керектүү алдын алуучу шарты катары жарандын ыктыярдуу макулдугу саналат. 16 жашка чыга элек адамдарга карата медициналык келишүүгө макулдугу дейт. Ошол жарандардын ата энеси чечет дейт да, макулдугун ата энеси билдирет экен 16-га чыга электер болсо. Демек медициналык келишүү анын ичинде вакцинация, эмдөө алдын ала сөзсүз шарты бар экен. Сөзсүз түрдө бул ыктыярдуу макулдугу алыныш керек. Бизде макулдугун суралбайт көп учурда. Ушул эле мыйзамдын 73-беренесинде жазылган ар бир пациент дейт, жүргүзүлгөн текшерүүнүн натыйжалары, ооруга чалдыгуу, дарттын диагнозу жана алдын ала божомолдор дейт. Аны тобогөйлүгө салуу жана байланышкан дарылоонун усулу, медициналык келишүүнүн мүмкүн болуучу варианттары, анын кесепеттери жана өзүнүн ден соолугу жүргүзгөн дарылоонун натыйжалары жөнүндө болгон маалыматтар өзүнө түшүнүктүү болгондой формада алууга укугуна ээ дейт. Укугуна ээ, бирок бул укугун алар көп сурабайт, анан медиктер деле өздөрү билип аны түшүндүрбөйт да. Ошондой эле да бир мыйзам бар, жугуштуу ооруларды иммунопрофилактикалоо тууралуу мыйзамы бар. 2001-жылы кабыл кылынган. Ушул мыйзамдын 5-беренесинде жазылган. Кыргыз Республикасынын жарандары иммунопрофилактиканы жүргүзгөн учурда
профилактикалык эмдөөдөн баш тартууга жана профилактикалык эмдөөнүн зарылдыгы вакцинациялоодон кийин ырбап кетүү коркунучунун болушу жөнүндө медициналык кызматкерлердин толук жана объективдүү маалыматтарды алууга укуктуу дейт. Ушул эле мыйзамдын 12 беренесинде жазылган профилактикалык эмдөөлөр жарандардын, ата-энелердин же жаш балдардын башка мыйзамдуу өкүлдөрүнүн ата-энелери, опекундар макулдугу менен жүргүзүлөт дейт. Жаш балдарга эмдөөлөр дейт ата-энесинин макулдугу менен жүргүзүлөт деп турат. Бирок бизде көбүнчө мектептерде ата-энелердин мындай бир уч оозунун учу менен айтып коет дагы эртең эмдөө болот деп коет, анан малдарга сайгандай эле мындай сайып коет, болду. Иш жүзүндө ошондой да. Профилактикалык эмдөөлөр медициналык терс көрсөткүчтөрү жок жарандарга жасалат дейт. Противопоказания дейт да. Медициналык терс көрсөткүчтөрү барбы жокпу, аны медиктер көбүнчө аныктабайт. Мен аныктабайт деп эле эсептейм менчи. Мындай эле сурабай эле мынтип карап туруп сайып коет да. Жетишпейт да, бир күндө 100 балага сайып коюш керек, 50 балага сайып коюш керек мисалы үчүн. Жетишпейт. Ушул эле мыйзамдын биринчи беренесинде жазылган ошол вакцинациядан кийинки ырбоо дейт. Вакцинациялоодон кийинки ырбоо профилактикалык эмдөөлөрдүн кесепетинен ден соолугунун өтө жана же биротоло бузулушу дейт. Демек бул ырбоо, бул осложнение, бул бар нерсе. Эми ошондой эле дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө мыйзам бар. Анын беренесинде жазылган ошол мындайча айтканда бизде салмак сактоо уюмдары, аптекалар Кыргызстанга, мамлекет дейбизби, Кыргызстанга адамдардын ден соолугуна коопсуз дарыларды камсыздоого милдеттүү мамлекет. Салмак сактоо министри ошону текшериш керек, сертификаттарын бүт баарын текшериш керек. Ушул мыйзамдын 19 беренесинде жазылган Кыргыз Республикасынын жарандары дейт сапаттуу, натыйжалуу, коопсуз дары каражаттарына жетүүгө укуктуу дейт. Демек биз ошондой сапаттуу, коопсуз дарыларга жетүүгө укуктуубуз да, демек бизде күмөн болсо ал сапаттуу экенине, демек аны албай коюуга укугубуз бар. Эми ушу медиктерди айта турган болсок, медиктер көбүнчө алардын этикалары бар, этика кодекстери бар. Мисалы медиктер, медициналык айымдардын кодекстери бар. Эми фаптарда көбүнчө эми врачтар, дарыгерлер бара албайт, ошо медициналык айымдар көбүнчө сайышат ошо вакциналарды. Алардын этикалык кодекси менен тааныштырып кетели. Ошол салмак сактоо министрлиги тарабынан бекитилген медициналык айымдын этикалык кодекси бар. Ошол 5-чи беренеси бар, мисалы үчүн, ошол жазылган да. Мисалы жынысына, оорусунун түсүнө, расасына, улутуна, диний башка көз караштарына, социалдык материал абалдарына карабастан дейт, жарандарга компетенттүү жардамды көрсөтүүгө дайым даайыр болууга милдеттүү дейт медайымдар. Текеберленүү дейт, жийиркенүү, төмөн көрүү, шылдыңдоо, кемсинтөө мамилелерге жол бербеш керек дейт. Медициналык айым дейт өзүнүн моралдык, диний же динге каршы болгон саясий же көз караштарын, жеке көз караштарын жарандарга таңуулоого укугу жок дейт. Бирок иш жүзүндө биз кандай көрүп атабыз, медиктер жанагы эмдөөдөн баш тарткандар кандай мамиле кылып атат? Жийиркенүү мамилесин кылат, текеберленүү мамилесин кылат, көчөдө, тиякта, магазиндер, дүкөндөрдө эмдөөдөн баш тарткандарга албайсыңарбы, анан силер үстүңөрдөн эсимге жазам, тияка берем, бияка берем деп жаман көрүп, аларды кемсинтип, жийиркенген учурларды биз көрүп эле угуп эле келебиз да. Адам катары көрбөйт кээ бирлерчи. Мынакей өзүнүн жеке көз караштарын эч таңуулабаш керек дейт. Эми ушул эле кодекстин 6-чы беренесинде жазылган дейт. Жарандарга алардын укуктары тууралуу маалымдоо дейт, медициналык айымдын моралдык милдети дейт. Бул мед айымдарга жарандардын укуктарын тууралуу билдирүү дейт, медициналык айымдардын моралдык милдети дейт. Буну билбейт экен да, демек ошолорчу. Ошол эле кодекстин 7-чи беренесинде жазылган медициналык айым дейт чынчыл болушу керек дейт. Чынчыл болуш керек. Медициналык айым жарандын же анын мыйзамдуу өкүлүнүн ата-эненин дейт ар кандай медициналык келүүчүдөн баш тартуу тууралуу чечимин сыйлоого милдеттүү. Бирөө эмдөөдөн баш тартса, аны медайым ошол чечимин, ошол укугун сыйлаш керек, сыйлоого милдеттүү. Бизде сыйлабайт да, бизде жакында бир семинарга чыкты элек, ошол салмак сактоо министрлигинен бир аял келген экен, между прочим, хиджабчан. Ал ошол эмдөөдөн баш тарткандарды бул проблема деп айтып атат да, бизде. Ошол проблема деп айткан ошол качан болду? Январда ушу болду да, декабрда болгон ошол немеде. Чогулуш болду Жалал-Абадта, семинар. Ошол салмак сактоо министринин иштеген, еще тем более хиджабы бар экен ошол эженин. Бул эмдөөдөн баш тартуу көрүнүштөрү бул проблема деп ачык эле айтып атат да. Бул жерде жазып атат.
баш тарткан адамдарды сыйлагыла дейт, алардын чечимин сыйлагыла дейт. Биз көбүнчө сыйлабагандарды көрөбүз да, көбүнчө элчи. Медайым дейт, жарандардын ден соолугу, тобокелдер, артыкчылыктар, божомолу, дарылануу ыкмалар тууралуу маалыматтарды алууга болгон жарандардын укугун сыйлоо милдеттүү дейт. Мисалы биз ушул вакцина жөнүндө маалымат алууга бир каалообуз болсо, кызыгыбыз болсо, аны сыйлаш керек аларчы. Анан мындай аны туура эмес түшүнбөш керек да. Ошондой эле медициналык кызматкердин статусу жөнүндө мыйзам бар. Ошол 6-беренчи жазылган. Адам кадырын кемсинтүү кандай гана болбосун формадагы көрүнүштөр менен күрөшүүгө, адамдага дейт, урмат көрсөтүүгө милдеттүү дейт медициналык кызматкерлери дейт. Медициналык кызматкери дейт, ушул адамдарды кемсинтүү кандай бир формалар болбосун дейт, ал менен күрөшүш керек дейт, адамдарды урматташ керек дейт. Ушул эле мыйзамдын 18-беренчи жазылган. Мыйзамдарда ылайык сунушталган кандай гана болбосун медициналык кийлигишүү үчүн жарандын макулдугун алууга милдеттүү дейт. Кандай гана медициналык кийлигишүү болбосун, ал укол болобу, мисалы витамин болобу, мурдуна тамызабы, оозуна тамызабы, кулагына тамызабы, көзүнө тамызабы, неме жанагы капельница болобу, операция кылабы, кесеби, мисалы үчүн, кандай гана медициналык кийлигишүү болбосун, жарандын макулдугун алууга милдеттүү дейт. Бизде макулдугун ошо эмдөө кылып атканда макулдугу менен чатагы деле болбойт. Ошол жана балдар 12 жаш жана канча мектепте окуган балдарын түшүндүрбөйт деле, ата-энесине кабар бербейт деле, сайып эле салат да мындайчы. Жарандар өз эркин укугун билдирүүгө укуктуу дейт. Анан эми биз колдон келиши аракет кылдык, тез сүйлөгөнү. Бул мыйзамдарда биз айтып кеттик үстүртөн. Эми ошол кайталап кетебиз. Вакцина бул витамин, бир дары, жоксо бир бат эмес да. Бул ошол жогоруда айтып кеткендей эле ошол вирустун бир өзү же калдыктары. Эми ушул дагы ушул медициналык кызматкердин этикасы жөнүндө сөз кылдык. Бизге көп кайрылат да, ошол адамдар кайрылат. Биз эмдөөдөн баш тартсак, медиктер ушундай дейт. Мисалы үчүн биз өзүбүз деле анын башынан өткөн, эмдөөдөн баш тартса дейт. Анда балаңар ооруп калса бизге келбегиле анда дейт. Как будто ошол поликлиника, медик, фаптар булар эмдөө менен гана иш кыла тургандай да. Эмдөөдөн баш тарткандыгы үчүн ооруп калабы баласы, же башка себептер менен ооруп калабы баласы, поликлиника, медиктер, фаптар алар кандай гана себептер менен ооруп калбасын бала. Балким ошол эмдөөдөн албаган үчүн ооруп калышы деле мүмкүн, мисалы үчүн да. Мисалы үчүн ошондо деле булар кароого милдеттүү. Антип эле жеке үй катары анан эмдөөдөн баш тарткандарды жек көрүп, алар биротоло медицинадан баш тарткандай катары аларды жаман көрүп, алардан поликлиниканы ичтарлык кылып, аяп, жеке менчик үй катары антип көрбөш керек. Ал медиктер ошол сабатсыз медиктер да. Аларга мыйзамдар бир түшүндүрүп коюш керек. Биз ушу сөз кылып атканда биз ушу жанагы мыйзамды билбеген, мыйзам сыйлабаган, адам укуктарын сыйлабаган адамдарды кемсинткен медиктер жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан берки башка мыйзамдарды билген, этиканы билген, бүт баарын билген, интеллигенттүү, адеп акылактуу, маданияттуу медиктер жөнүндө сөз кылбай атабыз. Ошого алар капа болбой эле койсун. Эми бизде андан сырткары ошол медиктер менен мектептердин ортосунда байланышы бар. Мында төмөнгүдөй байланыш бар. Мисалы мектептерде календарь менен окуучуларга эмдөө кылынат да. Медиктер 1-2 күн мурун алдын ала кабарлайт, анан директор болсо группаларга жазат, ата-энелерге эртең эмдөө келет, тиги бу деп анан жарыя кылат. Анан болду, анан ошол жерде тиешеси бар. Анан кээде кээ бир мектептин директорлору эмдөөдөн баш тарткандарга кээде кысым кылат, алгыла эмдөөлөр дейт, мисалы үчүн. Эмдөө албасаңар мектепке киргизбейм деген директорлор да болгон. Андан сырткары бизде ушундай сөз жайылышат экен. Медиктер анан бала бакчанын заведующийлери, мектептин кызматкерлери айтат экен, эмдөө албаган балдарды мектепке же бала бакчага албайбыз деген сөздөрдү айтылат да, көп угабыз да. Бул туура эмес, жалган. Эмдөө албаган окуучуларды мектепке же бала бакчага албайт деген андай мыйзам жок. Мыйзам жок, андай баш тартууга акысы жок. Бир гана жери жазылган, эпидемия болуп жаткан учурда гана ошол эпидемия кайсы оору менен болуп жатса, ошол ооруга байланыштуу эмдөөнү алуудан баш тарткан окуучуну же баланы убактылуу гана, бир канча, бир 5-10 күндү, бир айбы мисалы үчүн убактылуу гана албай тура алат деп жазылган. Убактылуу гана болду.
А негизи биротоло албайт, вообще албайт деген андай жок эч ким. Кайсыл бир заведующий, бала бакчанын заведующий же мектептин кызматкери же медик айтса ошентип балаңардан мектепке албайт, бала бакча албайт десе, ал жалган айтып аткан болот. Ал сабатсыз ошо бир кызматкер болуп саналат. Анын үстүнөн арызданыш керек сөзсүз түрдө. Бизде тажрыйбада болгон, бизге мисалы чүйдөн бир бала бакчанын заведующий албайбыз деп айтты эле, биз чалып сүйлөшүп үстүбүздөн арызданабыз дегенде медиктер менен сүйлөшкөндөн анан сразу алган. Анан дагы мына Жалал Абадта деле бир ушул шаарда деле ушундай болду. Бул шаарда медиктер ушунчалык неме экен, мыйзамдарды билбейт экен, жанагы карточкасына бала бакчага алууга сунушталбайт деп жазып коюптур. Не разрешается деп жазып коюптур. Анан биз заведующий менен, садик менен сүйлөштүк, санэпидемстанцияга шылтоолоду сүйлөштүк, поликлиникалардын үстүнөн караган башкы дарыгер менен сүйлөштүк, шаардык билим берүү бөлүмү башчысы баары менен сүйлөштүк. Бардыгы жок, андай эмес, болду деп, болду деп акыры ошо баланы ала турган болушту да, мисалы үчүн. Сөзсүз түрдө ушинтип алар арызданып неме кылгандан кийин гана анан неме кылышат да. А балким акча тилешет, билбейбиз. Эми ушул эмдөөдөн баш тарткандар, алар сөзсүз диний көз караш менен баш тартышы шарт эмес. Мисалы ал сөзсүз мусулман, аны баш тартыш шарт эмес. Аны каалаган жаран кааласа шектенсе, күмөн санаса, албайм деп койсо болот, болду. Ал сөзсүз түрдө диний шарттар менен, диний себептер менен баш тартыш шарт эмес да. Ошого медиктер айтат да, жана меселерди Сирияга тигип, бияка, анан СМга жазам, анан милицияга берем депчи коркутат да, как будто ошол жана эмдөөдөн баш тарткандар алар террористтер сыяктуу мамиле кылышат. Андайлар көп бизге арызданышат да. Эми бирок ошол эмдөөдөн баш тарткандардын көбү мусулмандар да, мусулмандар. Мен мунун себебин мындай деп түшүнөм, бул сөз диний себептер болушу деле шарт эмес. Мусулмандар алар мындай бир текшербей туруп эле, алдын ала билбей туруп эле, курамын, сапатын билбей туруп эле ар нерсени жей бербейт, ар нерсени иче бербейт, ар нерсени сайдыра бербейт организминечи. Мусулман адам ар бир жеген нерсесин, жуткан нерсесин, дем алган нерсесин, көргөн нерсесин, уккан нерсесин ылгайт да. Ошол айырмачылыгы. Эмне үчүн мусулмандар эле мындай баш тартат деп, мындай эгер түшүнбөгөндөргө түшүндүрүп кетели ошол. Болгону мусулмандар бул арам эмеспи, зыян эмеспи ден соолукка, мисалы арак ичпейт да мусулмандар, туурабы? Мисалы ичпеш керек, куду ошондой эле. Бул ошол жана вакцинада зыян деп врачтар айтып аткан болсо, демек бул ден соолугума зыян экен. Мен муну зыян нерсени мен албайм деп, же болбосо күмөн санаса, албай койгон акысы бар. Себеби ошол да. Диний себептер менен деле баш тартышы мүмкүн. Мисалы үчүн, мисалы ошол вакцинада арам жаныбарлардын каны, бир майлары болушу мүмкүн, мисалы үчүн. Ошол жана вакциналар кайсы жерде өндүрүлөт алар? Ошол бир өлгөн жаныбардын, маймыл, келемиштердин жанагы суюк болгон канынын немесинде, ошол ичинде алар өндүрүлөт да, алар обогащение болот да, ошол жерде багылат канча мөөнөт. Ошо мисалы ошол жаныбардын каны, молекула жана вирус, микробтор кошо да келиши мүмкүн да. Диний себептер болушу мүмкүн. Эми бул ошо вакцина эмдөөлөр булар ыктыярдуу экенин айттык, мажбур эмес. Эгер ошол бул конституциялык укуктарда жазылган, ошол буну милдеттүү деп туруп мыйзамдар кабыл кылууга да тыюу салынат экен, тыюу салынат. Кайсыл медик же кандай кызматкер бул эмдөөнү мажбурласа, же ошол баш тарткандарга ошондой бир кысым жасаса, жоопкерчиликтер каралган, жумуштан кетиши мүмкүн, же болбосо сөгүш алышы мүмкүн. Бизде Жалал Абадта ошондой окуя болгон. Бир мектептин директору ошол эмдөөгө мажбурлаган окуучуларга, мектепке киргизбейм деп айткан, ачык эле эмдөөдөн албасаңар. Анан биз прокатор жазганда ал сөгүш алган, ошол директор сөгүш алган. Ошондой эле жоруктар жөнүндө кодекс бар. 2017-жылы кабыл кылынган. Ал жерде ушундай штрафтар, ушундай айыппулдар каралган да. Мисалы бир нерсени айтып кетели. Жоруктар жөнүндө кодекстин 66-чы беренесинде ден соолукка жеңил зыян келтирүү дейт, мынакей. Шалакылык менен зыян келтирди медик. Ушу менен айыппул салынып, же болбосо бир кандай бир жазалар колдонушу мүмкүн. 67-чи беренеси дейт. Абайламагандан ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү дейт. 73-чү беренеси дейт. Медициналык же фармацевтикалык кызматкердин кесиптик милдеттерин талаптагыдай эмес аткаруусу дейт. Ошонун кесепетинен кандай бир зыян жетсе дейт. Дагы ушул жоруктар жөнүндө кодекс жаза каралган. Ошол эле кодекстин 128-чи беренесинде адамдардын ден соолугуна кооптулук түзгөн жагдайлар жөнүндө маалыматтар жашыруу же бурмалоо дейт. Мисалы бир медик бул жана эмдөөдө айтып атпайбы, осложнение болушу мүмкүн.
противопоказания, побочный эффекттери бар. Кээ бир учурларда алууга тыюу салынат. Мисалы төмөнкү учурларда сайбаала деген жерлер бар да. Тиги медик болсо тактабай эле туруп сайып салды, же болсо бул жашырып койду, ошону же айтпай койду, маалыматты жашырып койду, же болсо айтпай койду. Анан тиги бала же болсо чоң жаранга бир зыян келсе, ал ошо маалыматты айтпаган үчүн, жашырган үчүн же бурмалаган үчүн бул витамин, бул эч кандай зыян жок. Жөн эле буну ушундай эле кылып коюп, бул дары сыяктуу эле деп эле айтып коюп жашырып бурмаладыбы, анан болду, ошого жаза каралган. Анан 129-биринде бар. Керектөөчүлөр үчүн кооптулук түзүү дейт. Керектөөчү да булчу, биз бул дары, бул товар сыяктуу элестете турган болсок, керектөөчүбүз, потребительбиз. Анда деле кооптулук түзгөн болсо бизге анда да жоопкерчиликтер каралган да. Анан бала бакчага кабыл кылууда ушул жанагы эмдөө картасы бар да, форма 63 деп коет. Ошол форма 63 алып келет, ал жерде эмдөө картасында ошол эмдөө алганбы, албаганбы, ошол маалымат эле болду. Ошол картаны эле алып берет, болду. Анан тиги макулдук алып кел, санэпидемстанциядан макулдук алып кел, поликлиникадан макулдук алып кел, алсам болобу, болбойбу деп кээ бир сабатсыз мектептин директорлору же болсо бала бакчанын заведующийлери ушундай тактама алып келсе, ал тактама каралган эмес. Ошол картаны алып келет, болду. Анан экинчи 26 формадагы медициналык тактама алып келет. Ал тактамада бүгүнкү күндө бул балада жугуштуу оорулар жок, мисалы туберкулез менен оорубайт деген тиги дарыгерлердин атайын белгилери менен болгон тактама алып келет. Эки тактама болду. Анан эмдөөгө албагандыгы үчүн кабыл кылбай койгон ал заведующийлер, мектептин директорлору, алар сабатсыздар, алар сөзсүз түрдө чара көрүш керек. Ошого ошондой учурлар болсо сөзсүз түрдө бизге кайрылгыла. WhatsApp номери 777 66 13 77. Эгер ошол эмдөөгө баш тартууга байланыштуу кандайдыр бир медиктер болобу, же болсо милиция болобу, айырмасы жок, же болсо башка органдар болобу, айыл өкмөт, мэрия тарабынан, айкимчилик тарабынан болобу, кимдер тарабынан, мугалимдер болобу, кысымдар болсо, кемсинтүүлөр болсо, текеберленүү, жийиркенүү, шылдыңдоо, ар кандай бир туура эмес сөздөрдү айтуу, аркасынан куугунтуктап, качан аласыңар, давай кегиле, антип беребиз, тигинтип беребиз деп бир божомолдор айтылса, кандай туура эмес сөздөр айтылса, туура эмес мамилелер болсо, сөзсүз түрдө бизге кайрылгыла, WhatsApp номерибизге. Сөзсүз түрдө ошол кызматкерлердин үстүнөн биз сөзсүз түрдө тийиштүү жакка арызданабыз, керек болсо интернетке чыгарабыз, керек болсо сөзсүз түрдө чаралар көрүлөт. Ошого бул эмдөөлөр, биз эмдөөлөрдүн эч албагыла деп деле үгүттөбөйбүз, алгыла деп деле үгүттөбөйбүз. Болгону биз эмдөөлөрдөн баш тарткандардын үстүнөн ар кандай ушундай пикир келишпестер, түшүнбөстөр болгон үчүн биз ушуну мыйзам жагын түшүндүрүп кетүүнү биз кааладык. Убактыбыз биздин ойдогудон узараак болуп кетти. Биз кечирим сурайбыз, бирок акырына чейин көргөнүңөр үчүн баарыңарга рахмат.